Кирешеси төмөн болгон иштебеген жалгыз бой пенсионерлер дейт. Төрөткө келген аялдар саламаттык сактоонун мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан каржылоо көлөмдөрүнүн чегинде дейт. Эми урматтуу коллегалар, мен ойлойм ушул төрөткө келген адамдарды дагы эгер бюджеттен ушул каржылоонун эсебинен деп отурган болсок, анда баракелде мамлекетке дешибиз керек. Бул мамлекет сөзсүз түрдө кепилдикти алыш керек да, каржылоонун эсебине карабастан ушул кепилдикти алыш керек. Төрөткө келаткан аялды биз кош колдоп күтүп алабыз дагы, толук түрдө 100% мамлекет өзүнүн кепилдигине алат деп жазышыбыз керек болду. Бул жерде да жазып коюп атат. Төрөткө келген аялдар саламаттык сактоонун мамлекеттик бюджеттин каражаттарын каржылоо көлөмдөрүнүн чегинде деп атат. Бизде көлөм эсептелип атат. Бизде примерно жанакы кос деп 10 жылга чейин индикативный план деп түзүп атпайбызбы? Көзүбүз ачык болуп кетип баратпайбы? А кантип бир жылда канча аял төрөлүшү мүмкүн, канча бала төрөлүшү мүмкүн экен бизде эсеп бар да. Примерно бир аял төрөгөндө канча сумма каражат кетет, ошонун эсеби бар да. Биз ошону защищенный статья кылып алтын тамга менен жазып коюшубуз керек. Ушундай шартта бала төрөп атканың үчүн азамат эне сага. Сен ушунчалык бекер дарыланасың деп. Ана муну дагы кылтыйтып туруп каржылоонун эсебинде деп койсок, анда мен билбейм. Урматтуу коллегалар, 2-3 жылдан кийин биз Россиянын Госдумасы талкуулаган маселеге барып калабыз. Проблема жанакы демография проблемасына барып калабыз. Азыр эле баратабыз биз ошого. Ошондуктан мына жерде биз конкреттүү түрдө чекти коюп коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө төрөйм деген аялдын өзү батыр.